эң бир Кыргыздын мындай сыймыктуу таланттарынын бири десек дагы туура болот. Анткени бизде ушунчалык алар ушул жок нерсени дароо ырдап кеткен, бул дагы өзгөчө бир чындыгында кыргыз элиндеги таланттардын дагы курч экенинен маани берет да. Анан бүгүнкү бизде маек төрүбүздө дагы өзгөчө коногубуз келген, ал конок менен тааныштыралы. Төкмө акын Идрис Айтбаев агайыбыз биздин Котту студияда келип калган чагы. Саламатсызбы агай? Саламатсыздар. Кандай келип алдыңыз? Бирге болсун, кутматтарыңыздар менен жакшы, эң эле сонун. Ошол жогоруда айтып өткөндөй төкмө акындык менен жалпы журтчулук менен бир амандашып алалы. Erте tangda turganдар, televizor jandırıp, efirden oştuğuğa burganдар. Hamansınar bu barınar, yaşınar menen karınar. Sağınıp aytam salamdı, salamım kabul alıngar. Soğuktun günü toң boston, üyüngde jatıp oң boston, aman esen жүрöböden solukta janıңar. Sağınıp keldim barıngdı, yaşın menen karıngdın, oştuğuğa çıgalbay oşonço barıng sağındım. Emin efirden gelip ertelep, komuzum turdun çertmelep, barıngdı gelip uşunday aruu bolsun taڭıңar, salamımdı kabul alıngar. Halpar uçun eközün ayavay açık süylödü, düğünün eli tangalat dep manilü çıktı süylöbü. Atanın gelgen saltarın bugün jaspaldar önür menen öydögü, tökmölü gönür süyrödü. Ova düğünün eli tangalat, tökmölür çıgı vırdasa, efirin emi şangdanat, efirden çıgıp barıڭa. Oy ırdap bugün jatkandan görkündösün çar tarap. Aldıda turgan gülüң бар, kamera menen efirde mikrofonda sürüң бар. Aytışka çıksaң başkaça, sahnada başka gülüm бар. Emin amansың arbıŋe köңür, kalın elden efirden jıldız bolup çıkkanın. Eçinden beri jetpesden kançeret ünüň ukkanım. O ertege baram oştuvu dep tünü tüşümdü görüp uktadım. Eköňdü göröm dep bugün taң erte komuzumdu kol kaldım. Oy unam menen jol saldımdan oştuvuğa çurgadım. Handan gökölü uçu asmanga kanatыңdan kayrılba. Mağoşov efirden abdan köp görgön fanatыңdan ayrılba. Handa kızmat kılıp el üçün, sıymıktı olup men üçün. Sagınıp salamap keldim, alpar uçun köңür, silergen özgöçö bolsun sen üçün. Азаматсыз, баракелди. Азаматсыз. Агай, негизи ар бир адамга ар кандай убакта эргөө келет дейт. Сиз эрте менен эле айтканда, баягы такалбастан дароо эле айтып кеттиңиз да. Негизи дайым эле ушундай болуп турабы же акындарда дагы кээ бир убакытта ушул эргөө келбей аксап калган учурлар да болобу? Бизде көбүнчө уйкаштан коркпойм. Негизинен маалыматтын, булактардын жоктугунан корком. Дайыма таңдаш менен айтышка чыккан кезде, эгерде маалыматың жок болсо, анда жамактап эле, уйкашты кууп эле, эмне айтарыңды билбей эле, эл алдында салмагың болбой калат. Ошондон акын катары оозуңду ачканда жүрөгүң көрүнүп туруш керек. Анан эки эле сабырың менен деңгээлиң да көрүнөт. Бир эле акындык эмес, адамдык деңгээлиң көрүнөт. Ошондон бул акындык күнүмдүк такшалып турууга, күнүмдүк өзүңдү сөзүңдү курчутуп турууга, өнөрүңдү таптап турууга muhtaçlıkты talap kılat. Ошондон эртең менде келдик. Чөйдөгөндө эле оозду ачып эле ырдап отурабыз. Бирок кантеле эл менен саламдашып, анан сиздер менен саламдашып, киришүүнү ушинтип жасап туралы. Калганын элден көрүп жатарбыз. Кандай төг эмнени айт, анан ошол улантып кетебиз. Ушул Идрис ага айтсаңыз, сизди дагы көпчүлүк жерден угуп калам, келечектин эстебеси деп атап коюшат экен. Ушул нерсеге кандай карайсыз? Эгерде эл ушинтип атаса, элимден айланып кетейин. Ыраазымын.
жана кубанам. Ар бир айткан сөзүнө баягы ичимен ар бир айткан сайын токалбай дуа кылам. Ылайым эле ошондой болоюнчу. Азырынча андай эмеспиз да, бирок ылайым эле ошондой болайын. Балким мунун айтканында бир жөнү болсо керек. Жөнү болсо керек. Мен акындык өнөрүмдү баштаган кезде биринчи эле орунда ушул эстебиз устат агайыбыздын китептерин окуп акындыкты үйрөндүм да. Анан балким стилдерибиз ошол эстекемге окшоп кететтир. Эфирден көргөнүмдө дагы жалпы тарыхта өткөн акындардын ичинен ушул эстекемдин обонун үнүн бөлөкчө баалайт болчумун. Балким жан дүйнөмдөн ошол эстекеме болгон урмат сыйымды баягы орустардын сөзү бар, глаза человека зеркало его души деп коет. Адамдын көзү ички жан дүйнөсүнүн күзгүсү. Биз көзүбүз менен эстекемди көп көрдүк. Ошол көргөн көздү чыгармаларын, китептерин көп окудук. Ошол көздү эл да көрүп тургандар. Балким ошондон мен буга кубанам жана ошондой болууну да жараткандан суранам. Деп сизде ушул Идрис Айтбаев дегенде, тиги 6 тилде төккөнбү деп айтып атты. Анан 7-чи тил, 8-чи тили да кошоюн деген пландар барбы? Чындап айталы, бул ошол 2014-жылы 1-Ош чергесинде болгон айтышта эл аралык ынтымак достукту жарыялоо максатында Диалог Евразиянын уюштурган айтышы болчу. А кезде мага түшкөн тапшырма келген акындарды жатаканага жайгаштырып, коноктоп, урматтап, сыйлап ошолордун кызматында болду. Мен а кезде акындыкка катышам деген оюмда жок болчу, айтышка чыгам деген оюмда жок болчу. Ушул конокторду тосуп алып жатаканага жайгаштырып, алардын жанында жүрүп отуруп, анан ушул мен да бир катышып көрөйүнчү. Анан эрте жерте менен тиги тандоо туруна келген кезде тандоо жазылды, мен да жазылдым. Ошо менен катышып эле анан эртеси күнкү жарым финалга өтүп калдык. А кезде мен Оштон чыккан акынмын деп айта элекмин, башка дей элекмин. Биринчи күнү тандоодон түшсөм эле элдин баары "Ай, кайдан келген акынсың я? Нарын талас, чүй" дейт. Анан "Жок, андай демекмин, мен Оштон эле болом." Кокуй, мен ушуну айтпаган турбаймынбы? Эртеси күнү эле жарым финалда муну айтып, анан карасам тема элдердин достугу ынтымак. Элдердин достугу демек ошончо улуттар арасында ынтымак болсун. Мен билген тилимди айта көрөйүн деп анан ошол 4-5 тилде, 6 тилде төгүп салдым. Башка тилдерди кошуу максатыбыз бар албетте, бирок эң эле болу мен ошол кыргызча канчалык деңгээлде төксөм, өзбекче да ошол деңгээлге чыгарайын. Орусча да ошол деңгээлге чыгарайын деген ошол 3 тилде жогорку ушул деңгээлде кармап кетейинчи деген максат менен азыр ушунун үстүндө иштеп атам. Өзбекчесин бир топ кыргызча деңгээлге чейин алып келе алдым. Албетте башка тилде төгүү кыйын, анткени кыска 7-8 муунда төгөбүз биз. Ошол муундун ичинде бүткөн бир ойду бере турган сүйлөмдү башка тилде түзүү, жаратуу кыйын. Бир максатыбыз бар буюрса. Бизде болсо дагы байланышта телегөрүүчү бар экен, сизге суроо берем деп келип калган, кабыл алалы. Алло, саламатсыңар, Бош ТВ каналы. Саламатчылык келиңиз. Идрис балам, сен акынсың, бардык кыргызстандыктарга жакынсың, ырчысың, сынчысың. Дайыма сага ооматтуу өрөт каалайын, айланайын. Ушунчалык сонун бардыгына жарашат ырдагандырыңда отурган отурушунда турган турушундагы сага көз жебесин, сөз жебесин, суук сөзөн суук көзөн сактасын. Эки дүйнө бактылуу балдардан бол, анан эфирден пайдаланып бардык Алайрын, Терек айылындагы Кабыр Мамат Султанов ата мектептин жалпы эркектер жамаатына майрамдар менен куттуктайм. Жана Ыбышевдардын Ормон айылынын бала чаканы куттуктап келем. Анан кийин жакшыларыңа төгүп кайранайын. Сага эки дүйнө бакыт, Ош ТВ каналы суперсиңер силер. Дайыма сүйүп силер менен бирге жүрөм. Рахмат. Ыраазычылык билгизебиз. Бизден да Алай жергесине саламаттууларыңыз. Эгер мүмкүн болсо чындыгында майрам келе жатат, эртеңки ушул мырзалардын майрамы менен куттуктап өзгөчө. Мындай кылбайлыбы, мен ушул жерден ой келип кетти. Ушул 3-4 тилди аралаштырып, мырзалардын урматына эмне берем? Төгүп берсеңиз кандай болот? Аракет кылып көрөлү. С утра меня в Ош ТВ, здесь журналисты так давят. Сразу начал на русском, не надо было заставить. Не желаю гор печаль, не желаю ни ада.
Так как брат сказал, я могу петь на русском, мне переводчик не надо. Ой, некоторые говорят, небогатый наш язык. Я им отвечу наоборот, самый бедный ваш язык. Если было бы не это, так не был бы эпос наш Манас. Кто против на меня, пусть выходит на сцену, здесь поборемся раз на раз. Баракелде. Ой, болмаса өзбекчаям bilaman. Rusça qo'shiq yetattir, bu yog'in o'zbekcha qo'shiq qilaman. Efirdan bizni ko'rganlar, ko'rib ko'ngil bo'lganlar. Oqin keldi baxshimiz, yomonlarga yomonmiz, yaxshilarga yaxshimiz. Shunaqa aytib erta tong telefon bilan onaxon gapidan gapim qo'shdi-yu, sizlar bilan sog'indim, sababchi bo'ldi O'shtiva. O'shtivadan keldik-da, ruscha boshlab orqasidan o'zbekcha qo'shiq berdik-da. Boshqa qo'shiq, boshqa til, bu yan do'stlikka bo'lgan belgida. Hemin anglizcen ötböyin, ayaqan aşıp göçböyin. İki tilde töktüm dangan, kenin tökkün dedin ayla yok. Anglizce geleri düşünüş böyt payda yok. Birinci ecemge aytты, uhtun arbı nen aytты. Maqtav atıp çinele, tatık tuğsun dep aytты. Tanıvagan kimele, ecem maqtav atsan özümdü uğup jatıp sözüngdün uyalıp gettim timele. Har bir aytkan sözüңüz göңülüme toldu da, men omin dep turdum bıyakta. Aytılgan har bir sözüңüzkö tatıktуу bolsam boldu da. Andan keyin artından uwakıt tagıp jalpıdan bir ecem çıgıp kep aytты. Super degen O'shtiva, supersinger dep aytты. Owa kalp bolsoň аны nege aytты. Mayram menen kutuktap erkeklerden büt barın şanga bölüp gel aytты. Owaň eskiden bilem atalar, eskiden bilem apalar. Bul mekendi satpagan, canım menen kanım dep mekendi bizge saktagan. Aylanayın ulular, can düynösü sulular. Oy siler menen maktanam, karan ümüttün otun jandırgan, üyüngdün için şangılgan. Atalarım bar bolsun, oşol atalar üçün can kurmadım. Eskiden bilem balbandar, soğuşqa varıp gerek bir mekendi saktap kalgandar. Ovaňa orusan goşo jötölçö, al degen atam balbandar. Kerek bolsa tulpardı, topozdu goşo götörçö. Oy azır zaman başkaça. Zaman degen özgördün, özgörgönün göz gördü. Atalardın artınan aytkılaganday balvanbız. Biz alarçalık bolboduk, topoz demez gerek mi? Ayaldardın sözünde götör alvay kalganbız. Men gebirkin erkekterden ayttım da, jalpı turgan erkekler açulanıp kalbagın. Sırtka çıksam görgündü, tayagındı moyunga gişen dep alıp salbagın. Sözüm jetet geleri, iştetsin oşol meleri. Tatık tuğulu erkektey, bol boğula tentektey. Namısты koldan berbegin, kızmatın kılıp el üçün. Egemen kırgız yer üçün, çekengden başta terdegin. Ayalın oşol ayalın, bütböy turgan kıyalın. Kızın menen eceň bar, anan giyin eneň bar. Oşolordun bardığın saktay turgan bololu. Özgölörgün öz mekendi satpay turgan bololu. Açıgın aytıp ırdagan bulakın O'shtivanın koloğu.
Hemin uzata vermey sözümdü, görsöte vermey özümdü. Ruhsat berseň ekөңür kanan uşunu menen koyçemi toktota versem bolobun. Азаматсыз Баракелде. Байкежи, Сагай ушул чертип төкмакындыкты алып баратканыңызда кээде баягы уйкаштык жок болуп же улусын сөздү унутуп калган учурларда болобу? Мен кайсыл жерде адашып кетет экен деп ойлоп турдум, бирок эч адашканыңызды байкабай калдым. Айваңызча болот албетте. Бизде ушундай атаңдаш менен айтышып аткан кезде илхам деп коебуз, баягы канчалык жан дүйнөңөр кеп, айрыкча элдин кол чабуусу акындарда илхам жаратат. Биз эл канчалык ар бир саңга колдоп кубаттап турса, ошончолук ачылып, ошончолук ырдагың келет. Эми акын киши атаңдашыңдын эле маанайын карабастан сени көрүп турган залдагы жанагы 300 адамды, 600 адамды, а балким эртең эфирден көрүп турган 6 миллион адамдын баягы жан дүйнөсүн санат менен толтура аламбы жокпу, ушул жоопкерчиликти ойлош керек. Эгерде кокусунан айтышып жаткан учурда баягы уйкаштык келбей же өзүңүз анча төг албай өзүңүздү ыңгайсыз сезип атсаңыз, анда кыскараак төгүп эле өнөр менен өйдөгө устаттан өнөр жогайын, ой ашыкча келип ырдабай гана атаңда сени угайын деп эле тиге берип эле тигини угуп туруңуз, тигинин сөзүнө жараша өзүңүздү акыл пикириңизди кайра чогултуп аласыз. А жок тиги атаңдашыңыз 5-6 минут ырдап салат, мен убакыт жесе жей берсин, жеңсе сизди жеңе берсин. Калың элдин көзүнчө тантыра бар демкени сүйлөп жеңилгенден көрө убакыт жетпей калды деп жеңилгениң жакшыраактыр. Бизде болсо дагы байланышта теле көрүүчү бар экен, кабыл алалы. Алло, саламатсызбы? Assalamu alaikum Öztürk Telekom. Алейкум ассалам, келиңиз. Kamillarga, şehirde oturgan yigitlarga bayram bilan tabrikleyman. Mana shu Oqin ukamga yaxshi tilaklarim bor edi. Bundan keyin iyilik bersin siz oqinligingizga. Uchta tilda kuylaganingiz menga juda ham yoqdi. Bundan keyin bu yazıklarni yana ham ko'paytirishingizni tilayman. Meni ona topdingiz. Erke yigit bol dediniz, o'sha gapingiz bilan yoqdingiz deyman. Rahmat. Анан Идрис байке азыр бул жакта жогоруда айтып калдык, 23 менен бардык мырзаларды куттуктап, сиз үчүн ушул мекен коргоочулардын күнү эми жалпылап айта турган болсок, мекен коргоочу дегенди кандай түшүнөсүз? Мекенди коргоого сиз кандай салымыңызды коштуңуз эле? Мындайча айтканда, армияга бардыңыз беле? Рахмат чоң. Эми мекен коргоо мен жана ырында да айтпадымбы, аталарыбыз ушундай болгон. Топосторду, тулпарлары желкесине көтөргөн. Дүйнөнүн түйшүгүн, үй бүлөнүн, мекендин түйшүгүн желкесине көтөрүп тарткан. Азыр заман кээ бир эркектер өзгөрүп, топозду көтөрбөй эле, жөн аялыңдын сөзүн көтөрө албай турган заманга келип баратабызбы? Эркектер эркекче бололучу депчи. Анан бизде мекен сүйүү ыймандан деген сөз бар, хадис бар. Албетте сахих хадистердин арасына кошулбайт, бирок ошончо да бул мекенге болгон сүйүүнүн канчалык жоопкерчиликтүү экендигин, канчалык ыйман менен баягы жоопко тартыла турган деңгээлдеги, деңгээлиң билине турган деңгээлдеги бир сапаты бар экендигин айтып отурат. Ал эми армияга баргансызбы деген сурооңузду баягы моюнума келип чуукту сындыра тургандай бир суроо бердиңиз. Мен чын айтайын, элдин баары билет, Өзбекстан жергесинде чоңоюп, ошол жакта мектепти бүтүп, ошол жактан болуп, бияка келип окуп, натыйжада студент кезимде армияга бара турган кезимде Өзбекстан өлкөсүнүн жараны болдум. Кыргызстандын жарандыгын алган кезде армиянын баягы катарына жарактуу болбой жашым өтүп кетти. Айтор ушул себептен бара албай калдым. Азыр деле кеттик армияга десе даярбыз. Айтор эл үчүн бүгүн эмне, мекен үчүн эмне кылдыңыз? Биз жаштарды мекен сүйүүгө үгүттөө, акыл насаатыбыз менен, мектепте таалим тарбия берүү менен, ошол эле учурда армия кызматкерлери, жоопкерлери менен жолугушуп турам, барып турам. Алардын кызматына ийгилик каалап, узун өмүр тилеп отурам. Балким ошол буюрса кызматтын ордуна баягы салымыбыздын ордуна кабыл алынаттыр буюрса. Жогоруда өзүңүз айткандай эле, сиздин ушул акындык өнөрдөн сырткары мугалим экениңизди билебиз. Анан дагы бир интервьюда ушул айтып калганыңызды уктум, акындыкты таштасам дагы мугалимдикти таштабайм деген жериңиз бар экен. Ушул мугалимдик өнөрдө кайсыл сабактан сабак бересиз? Мен жеке өзүм кесибим англис тилинен сабак берем. 5 жыл инфак ошол чет тилдер факультетин бүтүрдүк. Мына Сулайман тоонун боорунда эле Кыргыз Өзбек университети, мурдагы азыркы Ош мамлекеттик социалдык университети. Мына ошол университетте англис тили бөлүмүн бүттүм, 5 жыл окуп. Ооба мектеп тармагында иштеп келдим. Жөнөкөй мугалимдиктен заочтук тепкичинен аттап, директордук тепкичине чейин бардым, иштедим.
бүгүнкү күндө Бабур атындагы Өзбек музыкалык академиялык драма театрында директордун орун басары милдетин аткарып отурам. Ошондо берген убадамды аткаралы. Ооба акындыктан кечсем дагы, бирок мугалимдиктен кеч албайм деген сөзүм менен бүгүн биз мектепте да иштеп атам. Азыркы учурда кошумча сабактар менен албетте, анткени балдарга мугалимдикте жанына кошумча акындык өнөрүбүз бул чоң бир пайдасын берет экен. Жөнөкөй эле балдар менен тиги коридордо баратамбы же сыртта баратамбы, балдарга жөнөкөй бир нерсени, тарбияны ыр менен 4 сабыр менен жеткире коем. Мисалы үчүн асты уста бир кагаз ташта же таш турган болсо, ой, карагыла балдарым бут астында таш турат, көрбөй калып жыгылсаң бир жериңде какшатат деп эле, карагыла таш жатат бир жериңде какшатат деп, ой, карачы, жаттап да калат, тигине да калат. Ушундай бир тартипте сабагыбызды улантып атабыз. Ушул акыркы жаңылыктардан да көрүп угуп калдык. Сиздер жакында эле Кыргызстандан табылган бир чыгармачыл инсандар Өзбекстанга ушул делегация менен барып келипсиздер. Ошол тууралуу дагы айтып кетсеңиз. Рахмат чоң, эки өлкөнүн ажоолору, президенттери Атамбаев Алмазбек Шайшенович, ошону менен бирге Шавкатбек Мирзиёев Мираманович бул достукту уланталы, эки элдин сагынычын тараталы, бири-бири менен көрүштүрүп, мындай бир эскиден калган жакшылыкты жараталы деп мындай бир максат койду. Кыргызстандан бир топ делегация өткөн жылы барды тияка күзүндө. Анын бир топ делегациясы бул жака келди. Ошол жолугушуулар учурунда Өзбекстан өлкөсүнүн жетекчилиги биз Кыргызстан менен маданий мамилени да түзөйлү, буюрса Бабур театры бар экен, ушул театр менен мамилени кармап кетели деп, анан Өзбекстан бийлиги атайын ушул биздин тияка барып зыярат жүргөндөрүбүздүн баарына өздөрүнүн жеке бюджетинен $50,000 бөлгөнбүз деп убадасын берди. Ошол максатта кече Бабур театры 48 киши чыгармачыл топ менен театрдын өзү Жалил Садыковдун калемине таандык Айкөл Манас чыгармасын ошол өзбек тилинде сахналаштырып, өзбек элине бүтүндөй Фергана өрөөнүнө, тагыраак айтканда Андижан, Наманган, Фаргана областтарында театрына ушу элине тартуулап коюп келдик. Бүт жолдогу сапарыбызда элдер кандай кабыл алышты? Башынан аягына чейин Өзбекстан бийлиги жана чыгашчылардын өзүнүн мойнуна көтөрүп берди. Элдер кандай кабыл алды? Жакшы суроо, сагынуу менен, баягы бөксөргөн жерин толтуруу менен кабыл алды. Чындап айтайын, мен башка шериктерим кандай жүрдү билбейм, бирок мен акын катары Андижанда да, Наманганда да, Фарганада да тиги өзгөрүп кеткен, өнүгүп кеткен шаарга көңүл бурган жокмун. Бизди барган кезде сагынычтан кучактап ыйлап аткан көздөргө көңүл бурдум да. Мен эфирден пайдаланып айтат элем, ошо бийлик өкүлдөрүнө келиңиздер, баштаган ишиңиздер ийгиликтүү болсун, Кудай таалам колдосун. Эгерде бул ишти сөз жүзүндө эле аткарып, иш жүзүндө соңуна чейин чыкпай турган болсок, ошончо сагынычтан кучактап ыйлап аткан көз жаштардын убалына калып кетебиз. Ошондо мен айтар элем, мынандай бир баштап аткан ишине баягы таза бийде тууган жок, туушкан бийде ыйман жок дейт го. Мына ушундай бир карапайым элдин кайгысын дарттанып бөлүшөм деп ушундай бир жакшы кадам таштаган эки өлкөнүн бийлик жетекчилерине баарына узун өмүр ийгилик каалап кетет элем. Анан дагы баягы устаттан шакирт өтүп жүрүр деп кыргызча жакшы кеп бар. Өзүңүздүн устаттарыңыз ошондой эле шакирттериңиз жөнүндө да айтып өтсөңүз. Биз акындыкка кызыгуубуз ошол Жеңишбек аалы устат агаларыбыздын айтыштарын көрүп ошондон улам пайда болгон. Жана ушул өзүмдүн устаттарым катары ушул Жеңишбек аалы устаттарыбызды кармайбыз, алардын кеп кеңешин, дубасын алдык. Мынандай жүр, мынандай кыл деген жакшы бир алтындан да кымбат болгон жанагы бир акыл насааттарын алып келдик. Бүгүнкү күндө да алып жүрөбүз, ошол кишилер устаттарыбыз. Ал эми шакирт маселесине келе турган болсок да, тамыры жок дарак болбойт. Дал ошонусуңар шакирти жок да устат болбойт. Бирок бул жерде бир нерсени айтуу керек. Кече эле чыккан акын эми эле өзүнчө устат болуп күйдүрөт деген сөздөн алыс туруу керек. Анткени устат шакирт тандабайт. Устат шакирт тандабайт. Шакирт устат тандайт. Башка жаштар келип, агай, сизди устат кылалы. Макул болсоңуз өнөрүңүздү бизге бериңизчи деп келип туруп алгандан мен өзүм устаттыкка даяр эмесмин, койчу эми деп тигилерди түрткөндөн өзүмдү бир аз уят сездим. Атайын бир үмүт менен келаткан болсо, коем ушуларды таптап көрөлү. Адан ары Кудай колдоп, жолдоп кетсе, өздөрү өнөрүн уланта берет.
Натыйжада бүгүн шакирттерибиз да бар, оңго чукулдап калды. Буюрса алдында бир топ пландарыбыз бар. Атайын жаш таланттар мектебин ачып отурам. Өзүмдүн баягы акындыкка кызыккан, актерлукка кызыккан, алып баруучулукка, ораторлук, чечендикке кызыккан балдардын баарын эшигими ачып Бабур театрынан табасыздар. Келе бериңиздер. Мейли жашыңыз 7-де болсун, мейли жашыңыз 77-де болсун. Келиңиз, акын болбосок да жаштарга айтарым, эң азынан адам болуп кетели. Эл сүйгөн адам болуп кетели. Мен сүйгөн адам болуп кетели. Мен ушул максатым. Бүгүнкү күндө жаштарга келеле, кейлери ушул алып баруучулукту, эркеликти, жарчылыкты үйрөнүшөт, кейбири сахнада кандай турууну үйрөнөт, кейбири журналистиканы үйрөнөт, кейбири башка. Айтор жаш таланттар мектебин ачып отурабыз. Буюрса алдыдагы эфирлерде мунун баарын элге көрсөтүп кетебиз. Бизде дагы байланышта телекөрүүчүбүз бар экен. Эң акыркы телекөрүүчүбүздү кабыл алалы. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык, келиңиз. Баарыңарды майрам менен куттуктайм. Рахмат. Анан Идрис байке, сиз Өзбекстандан делегация келгенде Бабур театрында ырырданган болсуз да. Анан ошону дагы бир жолу ырда бербейсиз эгер эсиңизде болсо. Рахмат чоң. Рахмат чоң. Негизи рахмат чоң. Биз кээде бизден сураганда өткөнкүдөй төкчү, өткөнкүдөй ырдачы дейт да. Анан мен айтам, жок, өткөнкүдөй болбойт. Анткени өткөнкүдөй төгүш үчүн өткөнкү эл, өткөнкү чөйрө, өткөнкү илхам керек. Азыр бирок ошол делегация келген кезде Өзбекстандын вице-премьер-министри Адыхам Илхамович, биздин вице-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев агаларыбыз экөө баягы жоон топту жетектеп турган кезде мен элдин алдына чыгып өзбектердин теги ялла майорум, ялла шайлик, үчтаматытта болуп алышып, хасратла шайлик өздөрүнүн да белгилүү оона салып ырдадым, элге өлө жакты. Ошондо жанагы Өзбекстандан келген өкүлү жетекчиси бул бала өткөндө да бизге барды, биз маалыматыбыз болду, көрсө биздин Анжандан Токтогулдан Коргон төөдөн болот турбайбы деп элдин алдында сүйлөдү. Антсе биздин Мухаммедкалый Абылгазиев да сахнада туруп, чын эле ошондойбу деп тиги деле таң калып. Анан ошондо ушул элдин алдына айткан сөзүм бар. Чыктым дагы, эми ушунча жетекчилер сурап жооп берейин. Ооба, мен төрөлгөн Токтогул тиктесем мындан көрүнбөйт. Ортодо зымдар болсо да жүрөктөн бирок бөлүнбөйт деп төгүрдадым эле. Буюрса сиздин суранычыңызды аткарган болдук деп эсептейм. Баягы жүрөктүн чек арасы болбойт. Ким эмне койсо кое берсин, бирок биздин жүрөктүн чек арасын эч ким чек аралап бере албайт экен. Мына ушинтип таң эртебиз Идрис Айтбаев агайыбыз менен дагы болгон маегибиз соңуна ушинтип келип калган чагынан дагы эркин микрофон берерден алдын жана саламдашууда дагы төкмө акындык менен саламдаштыңыз эле. Коштошууда дагы ушул төкмө акындык менен коштошуп берсеңиз. Жалпы эле мырзаларды эртеңки майрам менен дагы куттуктап кетсеңиз болот. Alğanı bulut bergendin, atkanı bulut mergendin. Kanday kişi kanday dep sözlerin uqtum elderdin. Jagasın magan inim dep akından çıkkan birim dep özgöçö jagat ananda karmanıp жүрgön dining dep ejeylerim süylösö çın ele maga dem berdin. Altınday bolgon apalar, altınday bolgon atalar, ini menen tuğanım efirden görüp turganım. Akbata verip tursaňar, çın dilden tilek sunsaňar, handan adaşkan joldu baspaylı, elüksun bistin önördün el ümütün aktaylı. Akırkı gana sözüň dep körsötkün agam özüň dep soňunda gelseň gezekte
Andan uzatpay aşık sözlerin kıskasın akın sezetme. Andan ötüp ketken iş üçün ökünü alıp ıylava. Baktılı olum desen sen jetimdin başın kıynava. Azırkın aytkan gebimdi elim unutpay жүрsün kıylaga. Har biringer bir bolup birindikte jürölü. Kuday bergen ömürde 6 gündük ömürdün armandı salbay gönülgö baktılın ömür sürölü. Hana nefirden tıngdap turgandın ılayım orvasın jürögü. O efirden mıntip çıkkanda kıngıldap koңuz alabız. O koңur büründü salabız. Sagıngandarga çoң salam. Үйüңөрдө turgulan ekran menen barabız. Alыс emес albetten ekranda jakın arabız. Akbata verip tursaňar, buyursaň altыбызda köp iş bar çıyır joldu salabız. Janaň alpar uçu kep aytdy, estekemeň elsizdiň okşotot eken dep aytdy. Okşosok meýliň okşoýluk, anan jamandykty koşboýluk. Estekemdey el bilsin, estekemdey bololun, egemen kırgız jer bilsin. Kadırın bardaňanda biz uşunu menen toktoyluk. Bugünkü günüň barıňa iyilikler berseken, üýüňör göňülayım gut bereke gelseken. Handa görüşkönçe sak bolgun, çöl bolbogun jan düýnüň gülдөp atkan bak bolgun. Kara bolup tün bolboy jan düýnüň beyaz ak bolgun. Handa guwanyp aytam salamda, soňunda da salam deyt assalamu aleyküm. Görüşkönçe aman bol, sagınıp kayra jalpyňda çirkin jan düýnüm böksö galambı. Рахмат келді. Ағай, сізге да терең разычылык. Ардайым ушундай кыргыз элин таанытып, чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Рахмат жоң. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биз эфирдик сапарыбызды алга карай улантмакчыбыз. Азыр болсо бир чагымда музыкалык чыгарма кезек берели, андан кийин кайрадан жолугабыз.